Сулайман падышанын акылмандыгы жөнүндө мындай окуя бар экен. Эки аял келип, падышанын алдына турду. Аялдын бири мындай деди: "О мырзам, бул аял экөөбүз бир үйдө жашайбыз. Ошол үйдө мен мунун көз алдында төрөдүм. Мен төрөгөндөн кийин үчүнчү күнү бул аял да төрөдү. Экөөбүз чогуу болчубуз. Үйдө бизден бөлөк эч ким жок эле. Үйдө экөөбүз эле болчубуз. Түн ичинде бул аялдын баласы өлүп калды. Анткени ал уктап калып, баласын басып өлтүрүп алды. Анан ал түн ичинде күңүң мен уктап жатканда туруп келип, менин баламды өзүнүн койнуна алып, өзүнүн өлгөн баласын менин койнума салып коюптур. Баламды эмизейин деп эртең менен турсам, ал өлүп калыптыр. Эртең менен жакшылап карасам, ал мен төрөгөн бала эмес экен." Анда тиги аял: "Жок, менин балам тирүү. Сенин балаң өлгөн" деди. Ал эми берки аял: "Жок, өлгөн бала сеники, менин балам тирүү" деди. Падышанын алдында алар ушинтип талашып жатышты. Ошондо падыша мындай деди: "Бул аял тирүү бала меники, өлгөн бала сеники" дейт. Тиги аял болсо: "Жок, өлгөн бала сеники, тирүү бала меники" дейт. Анан падыша: "Мага кылычты алып бергиле" деди. Падышага кылычты алып келип беришти. Падыша тирүү баланы экиге бөлө чаап, жарымын бирине, жарымын экинчисине бергиле деди. Баласы тирүү аял баласын аяп, жан алакетке түшүп падышага: "О мырзам, тирүү баланы буга бергиле, аны өлтүрбөгүлө" деди. Тиги аял болсо: "Бөлө чапкыла, бала меники да, аныкы да болбосун" деди. Ошондо падыша: "Тирүү баланы буга бергиле, аны өлтүрбөгүлө, анткени бул анын энеси" деп жооп берди. Бүт эл падышанын өкүмү жөнүндө укту. Ошондон кийин падышадан коркуп калышты. Анткени анда сот жүргүзүү үчүн Кудайдан болгон даанышмандык бар экенин көрүштү.